Жаңы окуу жылы башталып, билим уялар жаңы пландар, жаңы максаттар менен өз иштерин баштады. Алардын катарында Ош облустук балдар чыгармачыл борбору да бар. Аталган борбор облустун аймагында сабактан тышкаркы өнөргө, кесипке кызыккан окуучуларга өнөрүн ачып, билим берип келет. Жаңы окуу жылынын башталышы менен аталган борбор жаңы кадрлар менен толукталып, окуучулар кызыккан иримдерди жандантуу менен башташты. Айсак ойлоп табуучуларга шарттар жаралып, аларга үйрөтүү үчүн мугалимдерди жумушка кабыл алууда. Мындан сырткары айыл чарбасы боюнча жаңы ирим кошулуп, облустун бардык мектептерине киргизилүүдө. Негизинен бул айыл чарба багытында ишкердикке тарбиялоо, ишкердикке үйрөтүү окуучуларды ушу негизги максат болуп эсептелет да. Анан биз өз негизи туризм экология багытында, техникалык чыгармачылык багытында, улуттук маданият жана тил багытында, көркөм кол өнөрчүлүк багытында жана айыл чарба багыты болуп 5 багыт менен иш алып барууну колго алганбыз. Быйылкы окуу жылына бизде ушул усулдук уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Абдикерим Атокуруч Муратов агайыбыз мектептен тышкаркы кошумча билим берүү уюмдарында ирим иштерин уюштуруу деген атайын ирим мугалимдер үчүн усулдук колдомоону иштеп чыгып, быйылкы окуу жылында бүт ушул китепти пайдаланып окуу программаларын жазышты ирим мугалимдерибиз. Бул китептерибиз бардык биздин райондук балдар чыгармачылык борборлоруна дагы берилди, алар дагы өз иштеринде пайдаланып жатышат. Ал эми борбордогу башка иримдер жанданып, керектүү жаңы материалдар менен жаңыланды. 3 айлык эс алууда балдар чыгармачылык борбору таланттуу, билимдүү, мыкты окуучулардын сынактарына катышып, алдыңкы орундарды алып кайтышты. Быйылкы окуу жылында биз ошо былтыркы жылда анализ кылып көрүп, анан ошо көбүнчө техникалык чыгармачылык багытка ушул басым жасоону чечип, быйыл ошо робототехника боюнча жаңы иримдер ачылып атат бизде. Анан жаш кадрлар, жаш мугалимдер келип атат. Бул дагы ошол адис, көркөм кол өнөрчүлүк багыты боюнча, сүрөт боюнча адис мугалимдердин келип атканы бизди кубандырып атат. Облустук балдар чыгармачылык борборунда жалпы 30га жакын ирим бар, 30дан ашуун мугалим эмгектенсе, 1000ден ашуун окуучу сабактан тышкары билим алып келет. Эркингүл Туртумаматова, Бекмырза Арапидин уулу Зухра Самидинова, Таңкы Коңгуроо.